Саламатсыздарбы? Бүгін 7 каналдын новосунда 7 күн деген программа. Біз өтүп барткан аптадагы негизги окуялар талдаганга аракет кылабыз. Бизде конокто Бакытбек Жумагулов, Евразиядагы стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору, саясаттануучу. Рахмат сизге. Ишемби күнү убактап келгениңиз үчүн. Өткөн аптадагы жаңылыктарды мен жазып алдым, тизмектеп 3 топқа бөліп. Биринчи топтун жаңылыктарын окуп көрөйүн. 17 сентябрда Садыр Жапаров Астана шаарында Борбор Азия жумурияттарынын жетекчилери катарында алар менен кошо Германиянын канцлери Олаф Шольц менен жолукту. Экономикалык жана башка тармактагы кызматташуу маселелери талкууланды. Шольц менен Астанага германиялык бир топ бизнесмен келген экен. Алар менен борбор азиялык жетекчилер, алардын ичинде Садыр Жапаров дагы жолугуп сүйлөштү. Бүгүн президент Садыр Жапаров Нью-Йоркко учуп кетти, анткени Бириккен Улуттардын жалпы ассамблеясынын сессиясына катышат. Эртең 22 сентябрда ал келечек саммитине катышып, келечек пактка кол коет экен. Ошондой күтүлүп атат. 19 сентябрда Казакстандын Түркстан шаарында Түрк мамлекеттер уюмунун коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 3-чү жыйыны болуп өттү. Кыргызстандан ага Марат Иманкулов катышты, коопсуздук кеңешинин катчысы. Ошо эле 19 сентябрда Дүйшөмбү шаарында КМШ өлкөлөрүнүн коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мамлекет аралык кеңешинин 9-чу жыйыны болуп, ага Кыргызстандан баш прокурор Максат Асаналиев катышып келди. Эртең Созак шайлоо чөлкөмүндө жогорку кеңешке шайлоо өтөт. Орун Тазабек Икрамов июль айында мандатын тапшырганда бошогон. Ал орун үчүн азыр 15 талапкер атаандашууда. Камчыбек Ташиев 17 ноябрга белгиленген жергиликтүү шайлоого Ата журт партиясы катышпайт деп билдирди. Ушулардын ичинен кайсыны негизги десек болот? Астанадагы жыйынды го? Ооба, бул Астанадагы жыйын геосаясий аспектте дагы окуя болуп кетип атат. Ар тараптуу карасак болот. Жанагы 5+1 деген формат. Япония баштаган алгач, анан көп өлкөлөр жазып атат. Кытай дагы, Түштүк Корея дагы, Евросоюз, мына Германия өзүнчө дагы жазып атат. Акыркы жылдары бул окуя мындай жогорку деңгээлге чыгып атат. Буга чейин ошо S5+1 форматта министрлердин, анан мамлекеттик органдардын жетекчилердин деңгээлинде эле болчу. Муну акыркы жылы 1-2 жыл болду. Бул жогорку деңгээлге чыгып, президенттердин деңгээлинде, канцлер, премьер-министрлердин деңгээлинде болуп атат. Ооба, бул уже мааниси өтө чоң болуп. Шольц өзү келип атат. Шольц келип атат. Уже келип атышат ошо лидерлер дагы уже Борбордук Азияга келип, ушул форматта уже иштөөсү дагы инвестиция маселелери боюнча, проекттерди жүргүзүү боюнча дагы конкреттүү түрдөгү иш аракеттер жүргүзүлө башталып атат да. Ушул форматта S5+1. Жыйынтык кандай болуп атат? Барбы жыйынтык? Анткени мына Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон бир жолу айтты эле. Улам башка эле S5+1 тигил, S5+ башка Америка, Англия, тигилер, Англия эмес, Кытай, Япония, улам эле башка айланып кетти деген сыяктуу сүйлөгөн. Эми негизинен ушул S5+ форматта анализ кылсак, өтө эффективдүү келишимдер, проекттер, документтер бул Си Цзиньпин Кытай менен S5+ форматта жолукканда болду. Ал эми Европа биримдиги менен, эми азыр бул өткөн жылы Европа биримдиги менен Борбордук Азия деген жана президенти менен болду эле Чолпон Атада. Азыр мына уже конкреттүү түрдөгү формат кирип атат. Германия ушу Европа биримдигинин лидери келип, айта кетер, азыркы дүйнөдө экономика аспектинде 3-чү орундагы турган мамлекет Германия. Ошол өлкөнүн лидери келип атат Борбордук Азияга. Биринчи Америка Кошмо Штаттары,
ички дүң продукциясы 24 триллион менен турат. Андан кийин Кытай 18 триллион айланасында. И мына жакын арада Германия Япониядан ашып ушу үчүнчү орунга чыкты. Где-то бир 4-5 триллиондун айланасында. Андан кийин Япония 4 триллиондун айланасында да. Анан ушундай мындай үчүнчү экономиканын лидери келип ушул Борбордук Азияда проекттерди президенттер менен жолугуп бизнесмендерин алып келип жатканы бул жакшы сигнал деп, жакшы иш аракеттин башталышы деп дагы айтып баалап койсок болот. И берде мындай конкреттүү түрдө дагы айтылган жакшы проект жанагы эме миграция маселеси. Негизинен жалпысын алганда мына акыркы маалыматтарды да биз карасак, Орусияда миграция азайып баратат. Бир топ эле азайып атыптыр, бир топ эле. 2 миллионга азайды дейт. Жалпы саны. Бирде баягы эле жанагы эме ошо рубль менен дагы байланыштуу. Бул бир. Экинчиден жана Украинадагы болуп аткан окуя менен байланыштуу. Ички Орусиядагы саясий лоббилер, кээ бирлер ушу миграция маселесине дагы кандайдыр бир башкача чараларды колдонуп, башкача бир катуураак бир демилгелерди көтөрүп чыгып аткан арты менен ушу миграция маселеси дагы мындай азайып атат да. И ушул аспектте Германия өзүнүн рыногун ушу Кыргызстанга чакыруу менен кайрылып аткан, Борбордук Азия өлкөлөрүнө чакыруу менен кайрылып атканы бул жакшы эле сигнал. Ал жактан Германия айтып атпайсызбы, бул үчүнчү экономика дүйнөдө болуп атат. Ал жакка дагы мындай өзүнүн бир азыркы өнүгүү цифровизация аспектте дагы технологияны өзгөртүүгө аракет кылып атат. Электромобиль аспекттерин дагы өзгөртүүгө дагы кандайдыр бир аракеттер жасалып атат. Биздин жарандар ушул өнүккөн мамлекетке барып, ошол жактардын технологиясын дагы үйрөнүп, ошолорду кайра келип Кыргызстанга кандайдыр бир колдонуу аспектилерин кылса жакшы эле болот. Жашыл экономика боюнча дагы келишим болду окшойт. Жашыл экономика бул Германиянын мындай приоритет катары саналат. Ал жакта жанагы жашылдар деген саясий партиялар дагы мындай саясий күч катары дагы каралат. Ушу экологиялык, глобалдуу экологиялык маселелерге салым кошуп өтөт. Берде дагы Садыр Жапаров дагы бул маселелерди бир топ эле белгилеп кетти. Ошол жашыл экономика алкагында Кыргызстан менен иштешүүгө мындай жакшы эмелер, мүмкүнчүлүктөр, шарттар дагы бар. Ушу возобновляемый источники энергии деген боюнча, ГЭСтер боюнча, жанагы күн батареялары боюнча дагы мүмкүнчүлүк. Өзүндө жашыл экономика кичине солгундап калган, анткени жанагыдай экономикалык кризистер болуп, атом станцияларын кайра салабыз деп, анткени мурда баш тартып койду эле атом станциялардан. Германия негизинен ушул азыркы жалпы дүйнөлүк кризиске алып келген окуялар болуп атат. Ушул Украина менен Орусиянын ортосундагы болгон. И Германия дагы иште издеп жатат. Өзүнө дагы кандайдыр бир жакшы бир мүмкүнчүлүктөрдү. Бу жерде азыр жанагы чоң маанилүү дагы проект Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул дагы ошо Европа өлкөлөрүнө дагы, ошонун ичинде Германияга дагы жакшы мүмкүнчүлүктөрдү, жакшы шарттар түзүп бериш мүмкүн да. Ал аспект дагы ошон үчүн жана бизнесмендер келип жатат. Ошол жактардан да кандайдыр варианттарды, проекттерди карайбыз деген. Негизинен жакшы жолугушуу болду, маанилүү Кыргызстан үчүн. Бул форматтындагы иштөөсүнүн мындай күндөн күнгө, жылдан жылга өнүгүп келаткандагы мындай бакалап атат бизге, саясий серепчилерге. Экинчи топко өтсөк, жаңылыктардын экинчи тобуна мен окуп берейин. 20 сентябрда Токтогул атындагы филармонияда Кыргызстандын сот системасынын 100 жылдыгы белгиленди. Анда президент Садыр Жапаров дагы чыгып сүйлөдү. Кыргызстандын сот системасынын 100 жылдыгына арналган иш-чараларга
Венеция комиссиясынын вице-президенти, жана КНШ экономикалык сотунун төрагасы менен Евразия экономикалык бирлигинин сотунун төрагалары келип катышты. Разаков атындагы техникалык университет 18 сентябрда өзүнүн 70 жылдыгын белгиледи. Кыргыз улуттук университетинин жаңы ректору болуп 16 сентябрда Догдурбек Чонтоев дайындалды. Мурда ал суу маселелери боюнча институттун директору болуп иштеген. Мурдагы ректор Төлөбек Абдрахманов кызматтан өз ыктыяры менен кеткен. Ошол эле күнү УКМКнын төрагасы Ташиев 17 сентябрда бул кызматтын мурдагы жетекчилери менен жолугуп, баарын чогултуп, баарын башын кошуп, аларга ардагер деген өздүк документтерди тапшырды, берди. Чаткалда 4 чакан ГЭС курула баштады деп атат. Ал долбоорго $213 миллион сарпталат экен. Андан тышкары Чолпон атанын жанында дагы бир чакан ГЭС курулуп, ал курулары айтылууда, ал жылына 4 миллион киловатт саат электр энергиясын чыгарат экен. Ушулардын ичинен сот системасын талкууласак кандай? 100 жыл болуп тур, мактана турган эмне бар биздин соттордо? Эми сот системасы ар бир мына 3 революциянын ичинде дагы сот система дагы көйгөй болуп келчү. Себеби буга чейин сот система боюнча жана адилетсиздик маселе катары көтөрүлүп келчү. Жана ак үйдүн звоногу менен көп мисалы эгер саясий маселелер болсо, же шайлоо убагында болсо, ошондой процесстер бийлик тараптан, аткаруу бийлик тараптан басым кылынып, чечимдер кабыл алынып, элге ал нерсе билинип калып, адилетсиздик өлкө, адилетсиздик бийлик деп кайра ошол бийликке кайрылып келип, кайра тийчи да. Анан ошонун ичинен биз айтсак болот, ушул сот системасы дагы, сот системасында реформалоо дагы ошол биздин 30 жылдыктын ичинде, 30 жылдыктан ашык эгемендүүлүк тарыхыбызда дагы өтө көйгөй, өтө маанилүү маселе. Ар бир революциядан кийин кандайдыр бир аракеттер жасалчу, ошо сот системасын адилеттүүлүк кылабыз, эгемендүүлүк кылабыз деген механизмдер. Бирок баары бир деле кандайдыр бир себептер менен ал нерселер ишке ашпай кетчү. Мисалы, мына 2010 жылкы революциядан кийин деле жанагы соттордо тандоо боюнча өзүнчө бир система курулуп, ал жактагы ал өзү ошол кеңеш, сот тандоо кеңеш өзү коррупциялык болуп кетип, элдин арасына чыгып кетип, бул бир. Экинчиден жанагы тигили же бул саясатчылардын процесстеринде сот кандайдыр бир чечим кабыл алса, кайра аткаруу бийлик тарабынан аларга туура эмес мындай иш аракеттер колдонуп, мисалы ошол эле Курманкул Зулушев сот болчу, теги үчөөнү актаганда аларды кайра жумуштан алып таштап, Сатиев деген медет дагы болчу. И ушундайлар дагы байкалып, эметип, ушундайлар болчу. Анан азыркы кезде мен эми Замирбек Курамаевичтин дагы тааныйм, билем, мындай аракетин дагы байкалып жатат. Бирок дагы бир кандайдыр бир мындай илимий изилдөөгө мындай таянган, адрестүү түрдө мындай реформа жүргүзүлсө дагы жакшы болмок да. Мисалы, мына өткөндө Айрай изилдөөсүндө дагы айтылып атат, ошо сот системасында дагы пробелдер бар, маселелер бар деген ооба аракет жасалат. Мисалы, жогорку сот системасында мурун эгер иш түшсө, анда төрага мындай же төраганын орун басары эметип берчи,
бөлүштүрчү, кайсы кыл сотко, Ким кайсы карайт деп. коллегияга түшөт депчи. Мына акыркы убакытта мен билишим боюнча ошо Замирбек Курамаевичтин демилгеси менен тиги компьютердик система менен мындай бөлүштүрүлөт да. Төрага киришпейт. Кимге кайсы кыл иш түшөт. И ал жерде дагы составы дагы билим, сот чечим, сот заседаниясы болгонго чейин дагы анын составы билинбейт. Кайсы кыл эме ким карайт, үчөө, обычно үчөө карайт да. Докладчик эле билинчи, бирок акыркы күндөрү докладчиги дагы билинбейт. Только вот ошо сот процесс башталганда адвокат дагы и граждандык иш болсо тигил же бул тараптагы ошол сот процесси башталганда гана ошо эмени билип калды да. Бул деле жакшы нерсе. Негизинен бир нерсе анда. Бир эле жыйында чечилип калбайт да маселе. Ооба. Биринчи жыйын болгондо баары көрөт ким экени, үчөө ким экени, карай турган докладчик ким экени. Андан кийин деле таасир кылса болот, экинчи жыйынга, үчүнчү жыйынга чейин. Анткени бир эле жыйында, биринчи эле жыйында чечилип калбайт баары бир эч качан маселе. Негизинен буга чейин ошол докладчикти билип алып, ал деген убакытта билип, анан ага тааныштарды издеп, тиягынан чыгып, биягынан чыгып, мындай ушундай аракеттер болчу. Мындан тышкары жанагы эме улуттук коопсуздук комитетинин дагы иш аракеттери болуп атат, ушу мындай коррупциялык схемаларды жок кылуу боюнча. Бирок ошо менен бирге дагы айтып атабыз, ушу мындай илимий изилдөөдө таянып, мисалы да, Ош тарапта кандай факторлор таасир этет экен, Нарында, Баткенде, Көлдө, жалпысынан республикасында кандай болуп атат, граждандык иштерде, кылмыш иштерде кандай болуп атат. Ушул Арбашкабы, арбашка региондо башкачабы? Жок, карап чыкса болот эле да. Мыйзамдар баары бирдей болуш керек да. Нарынбы, Ошпу баары бир. Эми бирде мына азыр жанагы Көлдө, анан Жалал-Абадта адилеттүүлүктүн үйү деп курулду да. Бардыгы бир жерде. Ошонусу кандай иштеп атат? Мисалы, андай система Ошто жок, азыр Баткенде жок, ар кайсы тарапта. Эгер ошол модель азыр жакшы иштеп жатса, бардык райондуктагы, областтыктагы, тиги шаардыктагы сот бир эмеде, имаратта болуп атат. Ошол система кандайдыр бир ошол региондо таасири болуп атабы? Адамдардын ошо адилеттүүлүктү, ошо сот процессин аткарууда эффективдүүлүгү көрүнүп атабы же көрүнбөй атабы Жалал-Абадта? Көлдө кандай болуп атат? Мындай изилдөө кылып, сравнительный анализ деп коет. Ошонун баардыгы болуш керек да. Эгер ал эффективдүү болуп атса, анда ошондой модельди бардык аймакка киргизиш керек. Мисалы да, мен ошол ооба туура айтып атасыз, мыйзам бардыктар, бирок ошонун аткаруу процесстери, ишке ашыруу боюнча немеси кичине кандай шарттар түзүлүп бериш керек сот система үчүн? Мына жогорку сотто мурда президиум бар эле. Президиумдан кийин бир маселе чыгып атса, жалпы пленум болчу. Бардык сотторду, соттун мүчөлөрүн катыштырып, жогорку сот мүчөлөрүн катыштырып, пленумун өткөрүп. Азыр болсо бир судья чечип коюп атат, экинчи инстанцияда кийлигишпей калса, ал жактан коллегия жогорку сотко чейин жетип, баары үчөө тең катады кетиргендер эле бар да. Бир жака тартып койгон, мисал үчүн. Аны кийин ошондой бир күнөм санаган нерсе болсо, президиумга салып, же болбосо аяктан дагы чечим чыкпаса, пленумга салып өзгөртсө болот эле сот чечимин. Ошондой нерселерди азыр бир карап аткан нерсе барбы? Кайра калыбына келтирели деген сыяктуу. Эми Нарнагай, мен негизинен ушу сот системасы боюнча эксперт, специалист эмесмин. Мен мындай аналитик катары айтып атам. Жалпысына мындай жалпы мындай Кыргызстандагы системасын демократия процесстеринин, стабилдүүлүк аспекттеринен айтып атам. Башында ушу революциялардын алып келишине, мындай социалдык дестабилизацияга алып келүүдө дагы ушу адилетсиздик соттун системасы таасир болчу.
анан айрайдын жанагы изилдөөсүндө дагы сот системасындагы маселе бар экенин дагы белгилеп кетип атам. И ошонун арты менен сот системасында изилдөө аспектилер жүргүзүп, процесстер жүргүзүлүп, кайсыл жагында кандай маселелер бар, эмнеге ошол изилдөөдө айрай изилдегенде ошол маселе келип чыгып атат деген маселе болуш керек да. И анын арты менен айтып аткандай эксперттер чогулуп, эксперттер сот системасында иштеген, прокуратурада иштеген, башка тарапта мындай теоретиктер, конституция тарабындагы теоретиктер, кылмыш процессиндеги теоретиктер чогулуп иштеп бир жумушчу топ түзүлүп, кандайдыр бир реформалык программаны кабыл алса, мындай жакшы эле болот эле да. Как раз ушу 100 жылдыктын алкагында дагы мындай дагы маселе дагы эле бар экен. Бул жанагы изилдөөнүн жыйынтыктары көрсөтүп атат деп айткым келет да. Сиз айтып аткан нюанстарды мен кечирип коесуз, жакшы эмете албайм. Үчүнчү топко өтсөк, жаңылыктардын үчүнчү тобуна. Жогорку кеңештин айрым депутаттары даярдаган мыйзам долбоору боюнча милиция кызматкерлерин видеого тартууга тыюу салынышы мүмкүн. Ошону сунуш берип атат 5-6 депутат. Алардын ичинде жана мурда милицияда иштеген адамдар бар экен, депутат болгон азыр. Саламаттык сактоо министрлиги табыптардын аракеттерине жол ачуу боюнча мыйзам долбоорун дагы даярдаптыр. Аларга дагы мүмкүндүк берели иштесин деп беркиндей аттестацияланган эмелерге медиктер менен кошо, алар менен кошо. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Рафик Мамбеталиев кармалган тууралуу өткөн аптада белгилүү болду. Ал мурда эле кармалган экен. 13 сентябрда үй камагы соттун чечими менен үй камагына чыгарылыптыр. Милициядагы маселе бар экен сразу көрсөтүп атат да бул нерсе. ОКНК 18 сентябрда АЮ холдингинин мурдагы президенти Бактыбек Өмүракунов кармалган тууралуу билдирди. Ал Крим төбөлдөр менен кызматташкан деп атат. Камчы Көлбаев менен жана Өзбекстандагы адам менен. Өткөн жекшемби күнү 15 сентябрда Лас-Вегаста өткөн мелдеште Валентина Шевченко Алекса Грассону жеңип, UFC системасы боюнча кайрадан дүйнө чемпиону болду. Улуттук филармонияда бүгүн кечинде скрипка ойноочу Даниэль Лазакович жана канадалык пианист Элен Марсиенин концерти болот экен. Бул Кыргызстанга тиешеси бар. Лазаковичтин анын энеси кыргыз, өзү Скандинавияда жашаган. Ушулардын ичинен эгерде милициянын маселесин карасак, соттор менен кошо. Ооба, бул окуя дагы ар бир жаранга тийиштүү болуп кетет милиция менен. Эгерде аларды видеого тартууга тыюу салынып калса, анда милициянын ичинде өздөрү мыйзам бузган немелер көп да. Жана Рафик Мамбеталиевдин камалып атканын карабайсыңарбы? Ал кезде ал жана башкармалыктык жетекти. Андан кийин жана нарко агенттикти да башкаргандагы. Кандай болот анда алардын ичинде туура эмес болуп кеткен нерселердин баарын эч ким билбей калат экен да, көрбөй калышы мүмкүн экен, жашырылып калат да. Кандай дейсиз? Эми муну маселени нардага эки тараптуу караш керекпиз. Кээ бир кездерде кээ бир жарандар келип, мисалы милиция өзүнүн мындай мыйзам алкагындагы иш аракеттерин алып барып атканда келип тартып, тийишип, мындай дагы фактылар кээ бирде чыгып кетип атат да. Болот. Мындай мыйзам бузуу, мисалы ошол жарандан мыйзам бузуу аспектиси болуп кетет. Бирок ошол эле замат сиз айтып атканда кээ бирде милиция тараптан дагы ал мүмкүнчүлүгү күчтүү да. Бийлик өкүлү, бийликтин курагы болуп атат. А жерден дагы анын дагы мындай кандайдыр бир кээ бир кездерде кылмыш кылып коюу дагы маселелери болуп чыгып кетип атат да. Ошентип видеого тартып койгондо дагы болуп калат. Мисалы жанагы Жалал Абадта бир спецназдар бир
баланы ургулап эметип аткан, алдагы чыгып кеткен. Ал барып тээп жиберип атасын кармап аткан үчүн. Эми алында ошо балага кылынган чара мындай слишком болуп кетти деген дагы эме болгон да. Ушундай моменттер болуп калышы мүмкүн. Андан тышкары дагы башка. Аны эч ким тартпай калса, мисалы үчүн анда эч ким билбейт эле. Ушул аспекттерде дагы да. Ошон үчүн бул маселе кандай болот? Андан кийин мындай жашоодо кантип колдонулат суроо жаратып коюп атат. Жаратат. Дагы башка маселе, мисалы, тиги кандайдыр бир себептен ал видеокамерага түшүп калып атат да, мисалы. Бир милиционер бир кылмыш ишти кылынды деп туруп, аны эч ким тарткан жок. Жөн эле сыртта турган камера тартып калып атат да. Ал барын тартат да. Видео наблюдение деген. Анан ошондо кандай ошол тартылган камера сот процессинде далил катары иштелеби же иштелбейби? Адвокат айтат да, ошол мыйзамга таянып, мисалы, тартканы болбойт. Муну биз далилдик материалдан чыгарып коюш керекпиз деген деши мүмкүн. Бирөө болсо, мисалы, жанагы машинелеринде видео регистратор бар. Ал аркылуу тартылып калганда түшүп калса, ал да кандай ошо. То есть ушундай мындай кичине нюанстар көп болуп жаралып калып атат да. Кандай болот? Белгисиз. Маселе көп. Бирок негизинен эгер ушул мыйзам иштеп, анан бара-бара кабыл алына элек, азыр жок, эгер кабыл алынып, иштеп, эметсе, анан мунун арты менен милиция тараптан көп мыйзам бузуулар дагы катталып калса, адилетсиздик иш-аракеттер жүрүп кетсе, мунун баардыгы чогулуп берип, бул дагы мындай социалдык кандайдыр бир протестке алып келип калышы мүмкүн. Мисалы үчүн соттордо, сот жыйындарында видеого тартыш үчүн журналисттер барса, атайын уруксат сураш керек. Эмнеден коркот соттор? Анын баары ачык, мыйзам чегинде болуп атса, тарткан эмне үчүн болбош керек экен? Эмне үчүн уруксат сураш керек? Жок, эми ал жерде кээ бир маселелер, мисалы, адамдар каалабай калышы мүмкүн. Эки сторона болот да, бир сторона граждандык иш болобу, кылмыш иш болобу, каалабай коюш мүмкүн. Бул процессте Анда баарына сураш керек да, соттон гана эмес. Тигилердин катышып аткандарды катыштырбай эле сот өзү чечип атпайбы? Сот эмес, анын жардамчысы чечип коет кээде. Жок, болбойт деп. Тартпагыла деп. Эмнеден коркот экен? Мисалы үчүн эмгиче ошондой видео регистрация коюла элек сотторго. Канча какшап, канча айтып атканы менен андайга жете элек эмгиче. Бара-бара Милиция дагы эмнеден коркот экен? Эгерде алар баары мыйзам чегинде иштеп атса, тартылып калса, анын эмнесинен коркот экен? Негизинен бул жерде ошо мындай кичине противоречие болуп кетип атат да, милицияны тартса болбойт, бирок бул жерде милициянын тартып аткан немелери дагы бар да, камераларычы. Өздөрүнүкү камералар бар. Анан келечекте бул эгер мыйзам кабыл алынып калса, мындай иштөөсү да кандай болот? Көп жаратып атат. Көп нерсе чыгышы мүмкүн. Көп нерселер. Жашыруу, мисалы үчүн, бир маалыматтар жашырышы мүмкүн. Алар күчкө таянып, өзүнүн укуктарына таянып, берки тарап эл, карапайым эл деп коелу, анте албайт. Тигилер үстөмдүк кылып кетип атат. Анан негизинен азыркы мына технологиянын өнүгүүсү менен ушундай тыюу салуу канчалык заманга жараша болот. Жараша болуп калат деген да суроо. Убактыбыз да аяктап калды, 1 мүнөт калыптыр. Рахмат сизге. Биз өтүп бараткан аптадагы негизги окуяларды талдаганга аракет кылдык. Бизде конокто Бакытбек Жумагулов болду, Евразиядагы стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору. Рахмат сизге. Рахмат. Саламаттаңыздар.